өзүм айтып атпайбы, мама деп, папам айтат, атам айтат, эгер апаң жаныңа келип, сен апаң жанына басып бара турган болсоң, мен силерди ушундай алыс жакка алып кетем, апаңарды өмүр бою көрбөйсүңөр деп айтат экен. Мисалы ажырашкандан кийин 2 айдын ичинде өзү серый Lexus айдайт эле, кайнатам черный цветтой Lexus айдайт эле. Ошондой Lexustарды көрсөм ыйлап элем менчи. Десем, кадимкидей барсам сүйлөй албайт, кандай десем, сүйлөй албайт да, баса албайт, тура албайт. Бирок мен жанына барсам, тийип көзүн жаштары жеп коет. Үйрөн көрпөгөн охранник эшикти түртүп коет. Бечара кызым баа жерден уже балдардын психологиясы бузулуп бүттү да. Бечара кызым мондай жерде отурат биринчи сиденияда. Мени карап алып ыйлап атат, бирок мага чуркап келе албайт да. Анан мен бек кыза келем. 1995-жылы Карагөз районунда Токай Тал айылында төрөлгөм. Мен 2014-жылы Жалал Абад областында Раматова Бекзат Абдыкадырович аты жаранга турмушка чыккам. Ортодо 9 жыл ичинде 4 балабыз бар, 2 уул 2 кызыбыз бар. Кызымдын эң чоң кызым азыр убакта 7 жаштан эң бүтү. Кичинекейим, когда биз ажырашкан убакта бала 1 жаш 2 айлык бала болчу, кичинекей бала болчу. Ошол карабастан мен бул убакка чейин эмнеге ошол нерселерге чыдап жашап келдим. Себеби буга чейин өзүмдүн жашоомдо дагы башыман көп нерселер өткөргөм. Өзүм дагы ата-энем ажырашып кетип, ата-эненин оозу кандай экенин билем да. Ошол убактардын ичинде 9 жыл ичинде мисалы башында адам кандай экенин билбейсиң да. Мен өзүм 95-жылкы, азыр 27 жаштамын, учурда күйөөм 85-жылкы. Өзүмдөн тартып айтканда 10 жашка улуу. Биринчи турмушум мен өзү 17 жашымда, 18 жашымда турмушка чыккам. Буга чейинки ортолуктарда мен ГУВДга, УВДга, Жалал Абад шаарындагы бардык органдар, күч органдарына буга чейин көп жолу кайрылып келген. Зордук зомбулуктун айынан буга чейин да бир жолу суицидке барганмын. Себеби дегенде аябай домогательство көп болчу да. Мен ата менен азыркы учурда катташпайм. Апам болсо, мамам болсо башка шаарда, гражданин России, тайне тайтам. Колунда жумагондуктан ошол мени турмушка узатышкан. 9 жыл аралыгында мен наркоман ошол турмуштун айынан, үй бүлөлүк зомбулуктун айынан көп жолу сотрясениялар, кышындасы, там балдарымдын көзүнчө көп жолу кол көтөргөндөрү уже тайтам ушул нерселер болгон убакта мен аркамдан тайтам жушкачу да. 3 жыл баштап ошол биздин акыркы жолу мен реанимацияга түшүп калдым, ал катуу ооруп коюп. Ошондон улам мен ошо больницага да жаткан убакта тайтам эмесинен давлениясы көтөрүлүп инсульт алып калган. Азыр 3 жылдан бери түшүктө жатат, инсульт алып. Уже эми может аятты, бунун аркасында эч кими жок, жөлөп аяй турган ушундай адам оорукчан болуп калды дегендин ордуна сен кимиң бар эле, эмнең бар эле, сен кимди карайт эле, сен менин аялымсың, баягы мурдагы илгерки жашоодо менин аялымсың сен, мен өлтүрүп койсом да өзүм билем, кандай зомбулук көрсөтсөм өзүм билем. Мисалы ошо тайнемдер, тайтамдар, азыр эми силер ойлошуңдар мүмкүн да бир зомбулукту бир ушул эле аялына да көрсөтсө, мындай чыдап койсо болмок депчи. Анан акыркы убактарда ошол уруш болгон убакта мен тайтам азыр уже 56-жылкы, ошо 70-ке жакында баратышат да. Ошолорду мен тайтама барып алып, сен катынсың да, сен кызыма кичине кол көтөрүп койсоң эле чуркап келе бересиң, сен эркексиңби деген намысына тийген сөздөрдү аябай көп айтчу да. Бирок азыр ал нерселерди мойнуна албайт. Тайнемди дагы чоң эле аялда болбосо кемпир, там баары кой бала, бул эми бирөөнүн баласы, жашап кеткиле, ортодо бир балаңар бар, 2 бала, 3 бала, 4 бала деп отуруп келсе эле сен там тайнемдерди, бир туугандарымды ал палянча эжеңди бир жаман нерселер менен жерип, тайнемди сен тооктугунда мээң жок, бул жерден кызыңдын өлүмү чыгыш керек деген сөздөрдү айтып, акыркы убактарда уже
уважение ортодо сыймам эле калган жок да. Анан акыркы ушундай нерселердин акыры уже мен 9 жыл аралыгында реанимацияга 3 жолу түштүм. Акыркы жолу ушундай суицидтин айында мен 14 саат комада жаттым өзүмө келбей. Ошондон кийинки ошол ситуация мен уже ортодо жашообузга чекип койду да. Мындан аркы жашоо жок дедим. Ошол больницада жаталы өзүмө келгенден кийин мен бүйөөм эмес, бүйөөм ошол мен ооруп комадан эми өзүмө чыгып атсам баскеттик үйдө бала ыйлеп атат. Мындай боорукерлик, мындай ата-энеге болгон сезим, мындай аялга болгон сезим, мындай аял сезим жок болчу да. Мен өзүмө келип таң саат 6-да өзүмө келдим, кийинки суткада саат 7-де келип алып жүргөттүк үйдө бала ыйлеп атат деп. Ошодон кийин анан больницада жаталы ойлодум да, оказывается мындай жашоодон өтүп кетиш оңой эле турбайбы. Андан көрүш 4 баланы жетим кылгандан көрүп мен андан көрүп тирүү туруп балдарымды көрүп турганым жакшы. Бирок мынчалык ташкоолдукка барат деп ойлогон кезимде мен жашабайм дедим, бекзат мен жашай албайм, уже чарчадым деп ошентсем Россиядагы маамдуу болсо эми алардын ар кимдин өзүнүн жашоосу да. Россиядагы маамдуу болсо сен алкашсың, сен ким элең, сен оолуңду какта эле, сен айдеримди турмушка берип атканда сен какта жүрдүң эле, сен энесиңби деген мындай жаман сөздөрдү мен тууган уруктарымдан мындай айтпаган жаман сөздөр калбады да. Эми азыркы ситуацияга келе турган болсок, мен Суармантоого эмне максат, эмнеге бардым? Мен январь айында ажырашканмын. Ошол маалда январь айында ажырашканыбызда менде 1 жаш 1 айлык 2 айлык балам, эмчекте эмгиз жаткан баламды колуман жууп, ушул 9 жылдын ичинде бир жолу телефон алып берди, может 10 000 сом турат, может 15 000 сом турат. Мен когда терпеть этип эле жашадым да, мен 5-6 жылда бир куртка кийсем деле, 10 жыл бир сапожка кийсем деле, мен өзү бажыда иштейт, акчаны жакшы табат, бирок баардык нерсеге чыдадым. Мен себеби анда эркек атам семьяда чоңойгон эмесмин, баардык жокту көрүп эле чоңойгонмун да. Анан Суармантоого барганымдын себеби ушу 5 айдан бери балдарымды көрүп элекмин. Азыр эгер эме болсо, доказательство керек болсо, мен акыркы жолу ошол жерге барганда мурдакыларымда баары жакшы болот, мыйзам жегинде келе атып, мен уже ортодон 5 ай убакыт өткөрдүм. Акыркы жолу барсам, эми бинада охранниктери эзелишти, аялдан амал качып кутулбайт, көргөнгө аракет кылып, аягынан биягынан болуп отуруп, саат мисалы мен оштон 4-тө чыгып кетип, 6-да эле 7-де жалал абадка барып турган күндөр болот да. Ушу балдарымды көрүш үчүн хотя бы алыстан болсо дагы садикке кетип аткандары или мектепке кетип аткандары последний нерседе кызым 1-класс мектепте мындай кабинетте отурат, мен барып эшикти ачсам, күйөөм көрүп койгон охранник эшикти түртүп коет. Бечара кызым баа жерден уже балдарымдын психологиясына бузулуп бүттү да. Бечара кызым моундай жерде отурат, биринчи сиденьеде. Мени карап алып ыйлап атат, бирок мага чуркап келе албайт да. Анан эмеде кирип отуруп атат, эшикти ачып турам, аш деп мен балам көрөйүн, мен алып кеткеним келген жокмун, качан бери кучактайм, көрөйүн десем, кызым айтат, мама дейт, пожалуйста келбейчи дейт, анан могул жерим аябай жаман болуп кетти, мага кандай обида кармап ататпы депчи. Анан кызым айтып атпайбы, мама дейт, папам айтат, атам айтат, эгер апаң жаныңа келип, сен апаң жанына басып бара турган болсоң, мен силерди ушундай алыс жакка алып кетем, апаңарды өмүр бою көрбөйсүңөр деп айтат экен. Азыр мага жазган, мага эмес, мен телефонумду, курткаларымды, сапожкаларымды бүтүн алып калган. Это за мои деньги купленные. Жаңы эмне болсо баарын алып коюп кышында көчөгө чыгарып мына жашабайсыңбы деп жүрчү. Эми болсо 5 айдан бери балдарымды көрсөтпөгөн аз келгенсип, үстүмөн алимент кыркып, кече эмеге сотко берип койду. 3-4 айда мен 4 ай башта алимент кырктырганмын, аялым сот процесси жүрүп атат, пока ЗАГС кыркылган жок, башка болгон жок. Мен алдына тизе буруп жалдырап бардым, бекзат, мен балдар талашпаймын. Мен ушул 2014-жылы өзүм кесибим боюнча финансистмин. Дипломумду алып берген жоксуң дедим, 10 жылдан бери дипломум архивде жатат дедим. Хорошо, мен балдарды бага албайын дедим. Сен состоятельный семья дедим. Сен акелериң депутат дедим, эжелериң депутат дедим, акелериң министр дедим. Хорошо, балдарды баг, мен бирок балдарды көрүп турайынчы деп сурадым да. Мен көрүп турайын, келип көрөм десем, ага чыдабайт. Уруксат бербейт, жок, мен көрсөтө албайм. Анан акырын укураганда Жалал-Абадда жанагы балдарды коргоо боюнча соцзащитага кайрылдым. Алар эмне дейт дебейсиздерби? Телефон алат да.
Бекзатке аялыңыз келип турда баланы көрсөтөсүзбү, көрсөтпөйсүзбү? Көрсөтө аласызбы? Десе, жок, тура берсин, көрбөйт. Кечир болсун, келин көрбөйт экенсиң. Акыркы убакыттарда 2 балам садикке барат, 4 жаштагы, 6 жаштагы кызым садикке барышат. Ишенесиздер, бул кандай заманда эми мамлекеттин эмеси көз карандысыз болуш керек да. Ал жердегилер жалдырайт. Агерим жанагы мэрияда иштеген местный кеңештин жана Раматилаева Айзат деген бар го дейт. Ошол бизге чалып алып дейт. Эмне жумуштан кетиңер келип калдыбы? Эмне болду? Акчага тойдуңарбы? Неге мен укамдын аялы келсе баласын көрсөтөсүңөр силер? Деп Айгерим күйөөм келип бизди иттей ашатып сөгүп кетти. Пожалуйста, бизге деле эме керек. Биз деле укугубузду коргогубуз келет дейт. Бирок Кыргызстанда андай закон иштебейт да дейт. Только акчалуулардын заманы дейт. Үстүбүздө заведующийга чейин коркутуп кетти. Айгерим, пожалуйста, кирбечи, бизде мындай как-то наныбыздан ажыратпайчы дейт да. Эмегидеги соцзащитадагылар да айтат, Бекзат, мен соцзащитага кайрылам дедим. Эне баланы укугой турган жерлер бар десем, любой жерге бар, ал жерлер сага ответ бербейт. Мен себеби о бардыгын өзүн жаап койгон дейт. Өзүн жаап койгон деген бизче айтканда эме, акча берип баарын сен жолдоруң мындай. Давление болуп аткан эжени мактап коюңузчу. Ким деген? Давление болуп атат, эжеси деп атасызбы? Бир тууган местный кеңеште Жалалбатта, мэрияда. Кече келип алып, мага келип алып мактанып атат. Буга чейин вице-мэр болчу Раматилаев Азамат деп эмеде Жалалбатта шаарда болчу. Кечеде келип атпайбы? Эми колуман эмне келет дейт. Мен акем эмеге жогорку кеңешке депутат болуп барды дейт. Колуман эмне келет эми дейт. Это же мындай, бул жаш баланын нерсеси да, чоң эле болбосо эми 40-ка чыгайын деп калды. Эми эмне мактанып атасың аны мага дедим. Ошончо мен эмне кыласың деп. Менин акчаларымды билесиң да, азыр любой нерсени акча чечет деп. Ошондо 4 балаңызды 5 айдан бери. 5 айдан бери билет 4 баламды. Эң чоңу 7-де, кичинекей 1 жашта берим. Ошо акыркы жолу ошол анан бияка келгенден кийин алар мактанып Бекзатке биз аялыңыз келди эле ушу ийилатып балаңызды көрсөтпөй койдук десе, мага чалып мактанат. Көрдүңбү Айгерим дейт, колума эмне келгенин көрдүңбү дейт. Ыйлап кеттиң го дейт. Баланы көрдүңбү дейт. Көрдүңбү мен колума эмне келишин дейт. Кечегиде эме кылсам айтып атпайбы? Ошол жерден соң томолонуп эжемдерге эмне кыламыш. Ошол жерден соң томолонуп түшүп кетип өлүп калсам мен сенден оңоюраак кулат элем да ошол жерде. Ошол жерден түшүп өлүп калбапсың да сен дейт. Ошол кечеги окуя боюнча дагы токтолсоңуз, Айгерим, эмне болду эле, эч кимге айтпай эле бардыңызбы? Эми ушулардын акыр аягы келип баратасыз эми айласыздан. Айласыздан ошол мен эжем мисалы сиздер эне болсоңуз керек. Балам менен өзүм төрөгөн ошончо 7-8 жыл карап койгон бала экөөңдү бирешип бөлүп турат. Бирок ошол жерден кирип баламды кучактай албасам, баламды бир мээрим берип не кыла албасам, аял кишиге эң обидный ошол болот экен да. Андан чыккандан кийин күйөөмдүн жана айтет экен, эмне келди колума дегенчи. Сен кимге ишенип атасың дегендеринчи. Мен ойлодум ушу жизнь бүткөн турбайбы, оказывается депчи. Түн бою мен буга чейин көп эле мындай ойлодум да, баары жакшы болот деп. Жана 2 айдан бери адвокатым жүрөт. Көп поддержка берди. Айгерим, закон баары иштейт депчи. Мен Жалалбаттын ГОУДсуна барып арыз жаздым, прокуратурасына барып арыз жаздым. Балдарымдын ортобузда запись кыркылган жок дедим. Бирок мыйзамсыз. Эч ким мен бир мыйзамдан көргөн жокмун дедим. Не за что апасынан балдар прям 4 баланы айырып коюш или көрсөтпөй коюш деген эми мындай влиятельный президенттер андай жаман ишке барбаса керек. Мен президенттин колунан баары келет деп. Ал адам деле андай ишке барбайт да. ГОУДга барсам тип карайт да. ГОУДнын жана зам начальниги жакын досу болот. Ошол айтып атпайбы? Эми буну эч нерсе кыла албайбыз дедим. Бекзат, ооба. Жана Азамат Кендикасы эч нерсе кыла албайбыз да буну дейт. Эмне кылып? Кечээ күйөөңүздүн кызматы кандай? Таможняда иштейт, достук таможняда. Кечегиде мынтип ооба, силерге мынтип атпайбы, мен силерге эми көрсөтөм деп. Кечеги жерде дейт, суицид кылам деп атканда мен начальнигиме чейин чалышыптыр. Мен силер менен начальнигиме уят кылдыңар. Мен силерди көргүлүктү эми көрсөтөм мен силерге дептир. Эми вообще жашабай турган кылам мен силерди депчи. Мен таможняга чейин атым чыгарып, мен эми жумушка кантип барам? Ладно, мен коем аял табылат деп мен баска уруп
колунан не келет деп атканда бирок ошол талашып аткан 4 бала мен турат элемби? Менин каным менен жаралып аткан балдар дагы. Анан азыр могу жерге келип алып соттон эртең балдардын айласын көрсөтүп, биринчи никесинен бир кыз бар да. Анан баягы жерде муну кандай адам экенин ошондон билсе болот да. 17.000-15.000 зарплата көрсөтүп да, кызына 3,5 зарплата төлөп биринчи никесиненчи. А кечегиде мисалы эми процесс жүрөт да, бала табыш боюнча десе 46.000-54.000 зарплаталар көрсөтүп, мен зарплата депчи. Бирок 15.000 зарплата алып аткан киши бир 4 айдын ичинде 50.000 зарплата алып калбайт да, бажыда иштегендер. Эми бул жалган информация, мындай жабып келгендечи. Постоянно келип алып угроза кылып, мисалы, хорошо дедим, балдарымды көрсөтпөй да, бир дайет эткен жери, эми бул мен өз Каракунжадан болгондон кийин Каракунжа Ош областына карайт да. Ал Жалалбатта, мен Жалалбат барып анын ресторанына кирип албасам, же акесинин ишканасына кирип албасам, башка жерге кирип албасам, эми могул жерде да не кылбайт да, подставаларды кылат, жөндөн-жөндөй бир жерге акча төлөтөт, дагы бир нерсе кылат, шефтер менен акыр айтат, пожалуйста, проблемы не создавай дейт, башка жерден жумуш карачы дейт. Мен уже жумуштан жумуш алмаштыра берип, уже это доведение до самоубийства, да, мындайча айткандачы. Мен жашабайм деп мен кеткен, бирок разводду алып берип, үстүмөн 3-4 балага алимент кырктырган ошол. Алимент азыр кырктыруу процесси кетип атат. Процесси кетип атат, бирок процесси кетип чечиле элек убакта эле мага алимент төлөбөй да, алимент төлөш керек, 3 айдан бери 5 керек, мага 1 сом акча берген жок да. Мен кече ГОУдга арыз жасайт деп барсам, сенин үстүңдө арыз бар. Кандай арыз бар? Сен 3 айдан бери балдарыңа алимент төлөбөй атат экенсиң. Ама барган жок кагаз, мынча алимент төлөшүң керек, или мынча кыркылды деген десе. Билбейм, ошо бекзат келип жазып кеткен, айыл мага акча жүрбөй атат деп жазып кетти го. Зарплата алып акча иштеп атат экен го. А мен мага зарплата эмесинен акча бербей 4 балага. 4 бала жалгыз. А мен ага балдарыма деп таштап кеткен жокмун. А балдарымды мен бул эмеге чейин, может, бул жерде угулбайт, мисалы, нолорду мен кандай десем, хотя бы сот процессинде, ладно, мен анан жумуштан бошойт да, башка кылтам, мен деле бир туугандарым бар. Мен өзү семьяда жалгыз кыз болгон үчүн мамамдын бир туугандары бар да, они тоже могут поддержать меня. Бирок мындай эле нерселерди уксам уже жашоодо түңүлүп кетет экенсиң да, мына балдарымдын сөздөрүнчө. Ушул 5 жашар кызым. Не башкача нерселерди кылат да. Атасы мыйзамсыз балдардын да. Суратта 5 жашар бала, сураттар атамызды катуу урушат. Пожалуйста, мама, атам айтпаңызчы, биз звать эткенибизди депчи. Жок, булар Жалалбатта отуруп алып атасынан бекинип, ошол мени алып калган телефонуман тайнесине жөнөтүп атат. Тайнесинин сүрөтү бар да, мен тайнемен постоянно сүйлөшүп турчумун. Өгөз ажырашатканда мен колумда телефон алып койгон, менин акчама келген депчи. А булар ошол телефонду азыр мына мисалы, бул 1 ай, 2 айлык баштагы жазгандар да. Алдан кийин уже атам айтат, сен тайнеңер менен сүйлөшө беретикенсиңер деп атам телефонду колубуздан алып койду дейт. 5 жашар кыз суранып атат, атам айтпай эле койгула чейин депчи. Кызым мисалы балдар кыйын карайт ошондо. Кайнап карайт. Анан айтат, мен ушундай кудретим жетет дейт, мен ар күнү бирден апа таап берип коем дейт. Бирок апа таап берсин, бирок ар бир балдар да бар өзүнүн энесин өргөтүшкө да. Сен ар бир Эгер сиз чыгып баратканда балдарды алып чыгууга аракет кылганмын. Ошол жерде эле алып калган. Постоянно ушуга чейин мен эмнеге жашап келдим? Бир балалуу болгондо да ошентип коркутат эле, кетсең балдарды көрбөйсүң. 2 балалуу болгондо да, 2 балалуу болгондо мисалы 2 айлык, экинчи кызым төрөлгөндө 2 айлык кезинде отургузуп алып түнү менен уктаткан кезде, давай кет, 2 айлык кызым таштап коюп туруп кет. Сен ошонун себебин айтайынбы? Сен эмне апаман сурабай чоң кызыңдын чачын кырып таштайсың? Барып жогоо.
2 айлык баланы таштап кой да, жок, сен эмне үчүн эме чоң кызыбыз бар эле, эми ооруп калды да, анан жүдөп кетти. Эми алмалды, экинчи кызым жаңы төрөлгөндө, ал кызым 1 жаш 2 айлык болчу. 1 жаш 2 айлык эми баламдын эми эгер мээме келип ушканеден сураш керек экен деген мээме келгенде сурайт элем. Ошону түбүн өзү туурсат 2де келип алып, сен эмне апаман сурабай, Арузаттын чачын кырасың. Жок, баланы таштадан 2 айлык бала менен өзүн багып алат. Кет бар ошо балдар. Постоянно ушундай да, кетсең балдарды көрбөйсүң. Ава азыр айтып атат, мен сага айттым беле, мен сага предупреждение бердим беле, ошентип жашабайсың, балдарды көрбөй каласың деп айттым беле дейт. Мен айткам сага, айткам, чоң 3 жолу сиздер болгон экен да буга чейинчи 3 жолу суицидке. Жок, 3 жолу суицидке эмес, албетте Улуттук айынан ошондон айрылдыңызбы? Одан текшерүү документтери. Ооба, текшерүү документтери, мисалы биринчи жолу мен ошол катуу сабаганда, канинен мисалы неден, мисалы хотя бы эрим ошентип жаман сөз сүйлөп уруп токмокко алып турганда да, канини ортого түшүп ал деген апасы да, угат да, балам бул да бирөөнүн баласы десе укмак да. Ал болсо анын ой боюнча биринчи аялында влиятельный адамдын кызы болчу да. Азыр мына 4 балалык болгонча деле мисалы жүзүмө салат да, сен ушу экөөнүн ортосун бузуп тийип алмасын. Эми бул деген туура эмес нерсе да. Себеби эмне болгон алардын? Күндү турмушундан анысы, апасы да ушу уктулмогун доказательство турут айта албайм, бирок мен туугандарынын угушу боюнча ушундай кысым көрсөтүшкөн экен да. Мен мисалы 3 баламды кечирүү жолу менен, операция жолу менен төрөгөм да. Мен акыркы жолу Бекзатка айттым. Мен эч качан мындай жана эмесиндай сабырсыз деп коет го, андай болгон жокмун дедим, билесиңби дедим. Мисалы после операция төрөгөндөн кийин деле сиздер аялсыздар да, 1 жумада деле үйүмө чыгып коюп, үйүмө барып дальше лечение алып. Мисалы мен октябрда 2 баламды октябрда, 1 баламды ноябрь айында төрөгөм. Мен келгенче, мен больницадан ошентип операция болуп мен төрөп келгенче Айгерим келип от жагат деп от жакта отуруп. Мисалы ошол ичин кесилген 1 операция болгон жериме мен 3 жолу операция болуп төрөгөм да, балдарымдычы. Үйгө келгенде элестетиң, ошол 1 жумалык операция менен челек-челек көмүрлөрдү ташып, мындай мисалы отун жарасың, ошол ичин кесилген ичин мененчи отун жарып от жагасың. Последний ошол сотрясение алып барып урганда төрөп келип 5-6 айлык болуп калган балам. Кеч балам температурага ооруп калды. Эми температурага ооруп калганда аял киши эмне кылышын билбей каласың да, аны карайсың, бирок ошол температура ооруп аткан баланы көтөрүп алып, мен эшикте көмүр ташып жагып жүрдүм баланы. Апасы 1 комнатада, өзү 1 комнатада эчинен күрүштү алып ташап. Апасы башы ооруп атат, баласы эртең жумушка барыш керек. Эми кийин болгондо деле ал чоң энеси бул атасы болуп атпайбы, мен балдарды үйүмө көтөрүп келген жокмун да. Bir ушундай нерселерди анан таңдамалга жакын от жабатын таңдамал саат 6да балам температурасы түшкөндө жанына уктап кеттим. Турсам саат 8-10 мүнөт калыптыр, үй салкын болуп калыптыр. Ошол жерде сен эмне ошо бир баланы эптей албай калдыңбы деп ылдыйкке таштан үстүнкө ташка сүдүрөп ошо уже акыркы убактарда мен балдарым келип жашап атсам, уже балдарым апа кичинемдерим сурап болуп калса эле, эмне биз уктаган атам сизди дагы урдубу? Апа сиз садикке кеткен атам сизди дагы сүдүрө урду. Апа сизди лестницадан түртүрдү атам. Деп уже балдарым безилдей баштады. Укам 4 жашар бала кичинекейлер чоңдоруп сурады. Укам ыйлаба. А сен ыйласаң, атам келип апам көчөгө чыгарып коет. Эмне ыйлап атасың деп. Сен ыйлабай, сен ысылдасаң, азыр атам келип уруп коет апамды депчи. Алар уже бири-бирине уже психологиялык баягындай басым жасай башташты. Анан уже мен балдарым деп чыдаган, мен уже балдар дагы эгер балдарга жакшы болуш үчүн семья бактылуу жашаш керек да. Анан изучууну көрүп, атасы апасын урганын көрүп, анан эң жаман жери балдардын көзүнчө мындай урбаш керек да, аял кишиничи урбаш керек. Балдарым безилде бутума жармашат, урба апамды депчи, урба деп, апам мен кетебиз деп чырылдат үйгө сүдүрөп келет, кетпесиң апам жалгыз кетет, сен менен каласың, силер жашайсың. Ушундай малда мындай. Мен ошентип сүдүрөп уруп, арам телефонума жетсем, кеберем мне, когда жебей жүрдүңөр беле. Мияка копкой телефон, эмне чалып атасың? Деп колуман телефонду жууп алып коет. Эми мен да жан албас балам да, может өзүмдүн ата-энем келсе, ортого түшөт, может больницага алып барат.
Мен ошентип ордуман дуалды сүздүрүп кое берип ордуман тура албайм да ошол маалдачы. Балам температура болуп, дагы температурасы чыкты. Мен саат 9га чейин урду да ошентип сүздүрөчү. Ордуман тура албай жатсам, тур баланы больницага алып барабыз деп сүздүрөт да, мен тура албайм ордуман. Бет башым бар, көк, башым бар, дуалды сүздүрүп берип, башым тура албайм да ордуманчы. Десем, бас больницага дейт. Бас больницага баланы мен эмес, баласын. Баланы көрсөтө температура болуп атат дейт. Баласын ойлогон адам ошо баланы мен карайын бакырып, ошонун башынан да ойлонуш керек да. Эгер ушундай состояние келтирип койсо, ушу баланы ким карайт деп ойлонуш керек да. Причина семьяда айтышы мүмкүн да. Бул кайша сүйлөдү да депчи. Мен мына мисалы ажырашкандан кийин 2 айдын ичинде өзү серый Lexus айдайт эле, кайнатам чоң света Lexus айдайт эле. Ошондой Lexus'тарды көрсөм илабырет эленчи. Мен артыман келип калды депчи, тем более жалгыз иштейт элем. Может 7-де кетип атсам деле, 8-де жумуштан кетип атсам деле, ошо аркама ошондой машина көрүп калсам, отура калып илабырет элем да. Мен аркаман аңдып жүрүп дагы бир нерсе кылатпы депчи. Анан кечеги айтып атпайт, акыркы жолу ошо бала кызымды ошентип бир дуа өлүп турса да кызымды көрө албай келдим. Анан келип алып сен өлтүрүп турсаң деле сен ким табат эле, иштеп жүрөсүң да бир жерде дейт да деп, сен кимиң бар издегени деп уже мол жериме акыркы ошол кызымды көрө албай келген ажа ошо өлтүрбай дедим да. Оказывается мен өмүр бою ушул бир дуанын ортосунда балдарымды көрө албай өтөп турбайм деп. Анан айтып атпайбы, сен болсо сен өмүр бою ушинтип бизди наблюдать этип жашайсың дейт. Сен өзүң тууган балдарыңа керек болсо мен эл кылбайм депчи. Сен өмүр бою ушинтип балдардын аркасынан карап жашайсың. Эч нерсе кыла албайсың, только наблюдать этип жашайсың дейт. Анан акыркы жана счетный палатага скуталып кетиптир деп адвокатым айтып атпайбы. Более понятливый да, түшүнөт деп аба чалсам. Бекзат балдарды карай берсин, андан көрсө күйөөгө тийип кетпейсиңби дейт кайнагам. Мен кантип 4 баламды таштап коюп күйөөгө тийип кетем мен? Кантип 4 балам, мисалы, болду мен күйөөгө тийип кеттим. Ошо 4 баламды элестетип мен ошо күйөө менен анам кайнагам айттым. Күйөөнүн акыркысы сиздин укаңыз го дедим. Мен күйөөдөн кутула албай атам, зачем мага күйөө дедим. Көрдүмбү сиздин укаңыздын кандай күйөө болгонун? Десем, анын характерин билбейсиңби дейт. А күйөөм келип алыптыр. Бардыгын эмес ошо да, мисалы, мындай элементарный эле нерсе да, бул жер воспитаниядан келип атат. Кызым, жана мектепке барып кызым айтат. Раса мен шоколаддарды алып бардым да, анан сүйүнүп чоңотасына көтөрүп барыптыр. Апам келди, апам кучактадым, апам мени магазинге алып барды, апам оңдоп келди десем, чоңотам. Энеңиз келин деп сөгүлүктүр шоколаддарды дейт. Ошол 7 жашта кыз ошентип сүйлөгөнү бир жагынан уят да. Кайнатаңыз, кайненеңиз ушул сизди токмоктоп атканда мындай кайнешеби? Кайнатам менен кайненем бирге жашабайт. Бирге кайнагамдар менен жашайт, кайнатам. Кайненем биз менен жашайт, экөө эки жакта. Кечеги окуя боюнча айтсаңыз, эгер мисалы ошол өзгөчө кыздар министринин кызматкерлери сиздин бакытка жашап эле сактап калды деп токтолуңуз бар. Андан кийин кичине дарылангансызбы, себеби бул жерде мындай сиздин ден соолугуңузга таасирин тийгизди дегендей. Лечение алганда мен уже чындыгында айтсам азыр кайсы маалда эмне болуп калышымды билбейм да, себеби туруп жүрөгүм кармайт да, кадимкидей аба жетпей калат. Түнү менен уктай албайм. Бирок анын мисалы обследованиялардан өтөм, башка жактарга барам, ден соолугум таптаза, баардык анализдерди таштайм. Бирок түнү менен мисалы 5 айдан бери нормально уйку жок. Мындай эмеден бунун баардыгы стресстен келип чыгат да, нормально уктай албайсың. Күндүзү басып кетип атып деле эмне кылып атканыңды билбейсиң. Жаныңда адам сүйлөп атса, анын деле сөзүн укпайсың. Бирок чындыгында ал жерге мисалы мындай жаман ой менен барган эмесмин, просто сыкылды, баламды көрө албадым, күйөөмөн ошондой жаман сөздөрдү уктум, мындай эс алып бир отургум келип кечке малчы. Анан кийин отурдум, анан телефонум чукулап отуруп эле анан кийин. Оказывается, мындай оюңан ар нерсе өтөт экен да. Төрөгөн балдарым чындыгында эле бир жерге эч жерге кайрылбасам да жүргөн, эч жерге кайрылбадымго, баардыгы жакшы болот дейин десем, мен кайрылбаган жерим калган жок. Оказывается, ошонун баарынан жыйынтык көрбөсөм, жанагынтип баламды көрө албасам, күйөөмө жанагындай сөздөрдү уксам, анан значит мен жашоом бүткөн турбайбы дейт экенсиң да. Бул дальше жашоо ушинтип эле баягы акчасыз, баягындай
жөнөкөй адамдар ушинтип эле төйленди да калып кете турбайбы депчи. Анан тем более могул жеримде дайын эткен нерсе мен ал жакты деле ойлогон жокмун да. Себеби азыр мисалы инсульт алып жаткан тайтам да мен ал ситуациямды түшүнөт да. Десем, кадимкидей барсам сүйлөй албайт, кандай десем сүйлөй албайт да, баса албайт, тура албайт. Бирок мен жанына барсам, тиіп көзүн жаштары жеп коет. Себеби баягы эң кичинекей кызы катары мени 3 айга багышкан да бар. Жанына барсам ушинтип көзүн жашын сүртүп коет. Анан мейитип таягын алып алып чапкылайт да. Ал эми ошо бекзатка ичине келип аткан себеби мага эмес ошо тайтамдарга да көп нерсени көрсөткөн да. Раса жинде бирдемелерди айтып акырат да мен ага көрсөтөм дегенсипчи. Аларды ойлодум. Эми алардын деле канча жашоосу калды билбейм, бирок алар деле менин аркаман аябай кыйынчылык көрдү да. Азыр эми Кудайга шүгүр баарындай духовный нелерди поддержка алып мен 4 баламды таштап кетпейм, бирок кээ бир убактарда мисалы эми шайтандын да неси болот, бирок ошончо нерседен кийин чындап жашоомун түңүлөт экенсиң. Эч бир жактан жардам болбосо жашоодо мамамдын туугандары канчалык поддержка кылышат, башка кылышат, бирок ичиңдеги дартымды айта турган адамың болбосо чындап чөгүп кетер экенсиң. Кимге айтам? Тайнем мисалы тайтамды карап өзү мисалы зорго турат да давление мененчи. Мен проблема айта турган болсо корком да мисалы анда бир нерсе кылам. Бирок аркасынан айтам мен ушундай болдум, кыйналдым, жүрөгүм ооруйт дейт. Бирок кайра айтып алып апа мен уже жакшы болуп калдым жана кичине сынган ошо өтүрмүн да депчи. Ага айта албайсың. Россияда мамам бар. Анын жөн жүргөндө давлениясы 200-220 менен жүрөт. Ага айта албайсың. Эмне деп айтасың? Айтсам анын дагы жүрөгү кармайт. Ага айта албайсың. Кечеги окуядан кийин эмне болушту айдын алар тараптан билсеңер десе мен айттым, адвокатын айттым да, хотя бы ушунда да уже аялдын акыбалы кетип калды, балдары үчүн уже жашоодон түңүлө баштады деп балдарын көрсөтүп койчу десе, адвокат айтыптыр. Билгениңерди кылып албай, эч нерсе кыла албайсыңар деп жооп бериптир. СМС анда да жооп жок, СМС жазып коюптур. Анан эжем чалыптыр да, ушунда да кача бекзатсың адамсың коюп бир балдарың кача алып келип бир көрсөтүп кетчи, айдем өнерден секирген атат уже жашоодон түңүлүптүр, кече барып баласын көрө албай келиптир депчи, баласын көрө албаптыр. Ошондун айынан дагы уже могул жери жашоодон үмүтүн үзүптүр. Мен ушинтип өзүм төрөгөн балдарымды көрбөй калам турбаймын деп. Де ошентсе дагы айтат экен. Ошол жерде ошодон көрүшүндө тумулун өлүп калбайтпы дейт экен. Ошол сөз мага наоборот ошончо нерседен кийин хотя бы хорошо балдарды көрүп турсун деп койсо я бы успокоила бы да. Анан келип алып кайра мага ошол жерде эмне болуп калбайбы, анан тиги болуп калбайбы, бул эмне сценарийиңер өтпөй калдыбы, ошого окшогон сөздөрдү айтыптыр эжемечи. Мен барбаймын, балдарды көрсөтө албайм, кыла билгениңерди кылгыла дептир. Эжемечи, колуңардан келгенин кылып алгыла. Не кыласыңар, какка бара аласыңар депчи. Бул жакка кайрылган себеби, может, бул баягы бийлик менен, жогорку жактагылар менен бизди көпүрө жөнөкөй адамдарды байланыштырып бул телеканалдарда. Мисалы, азыр мен барып президент эшигин такылдасам, эч качан ачпайт мага. Мага окшогондор толуп турат да, себеби көйгөйүн айтам дегендерчи. Может, мен 1 ай турам, 2 ай турам, баягы очуп жетпейт. Реально айтайын. Анан ойлондум, анан адвокатыма айтып калдым. Может, ушундай кылсам, хотя бы балдарын көрүп турасың деди. Может, ушундай кылсам бийлик бир реакция кылат. Багы акчалуу адамдарды себеби постоянно келгенде мен ага деле эмне кылбайм. Мындай жашап жүргөндө деле макул эми акчасы жок, бизде болот деп жай жашайын десем, эмеси бар да. Акчасы бар. Бирок азыр балдар ушуга чейин деле манежи, башкасы, анысы, мунусу болуп. Мен Россияда мамам обеспечивать этип келгенде мындайча карагандачы. Даже ошол кийимдер кактан келип атат, мен коляска кактан келди, манеж кактан келди, даже ходондогуна чейин, балдарымдын самокатына чейин менин ата-энем алып барып берчү да. Бирок сурачу эмес, бул акча кактан келип атат, эмне болуп атат, ким алып берип атат, эмне болуп атат депчи.
Анан ошол бир ошол каненем көйгөй эле ошол байсы менен кызына бизди ажыратып сени тигип алгансың. Эме болгондо жанагындай септериңе чейин киришет да, сенин атаң эмне берди эле, апаң эмне берди эле депчи. Бул туура эмес нерсе да. Азыркы убакка чейин мындай хотя бы канене жактан же башка жактан бир поддержка болуп, ошондой болгондо дагы жетпей кетсе болот эле да. Анан эми кечээ бул воспитание мисалы, аябай можерим ооруду, эмнеге менин кызым ошентип уят сөз сүйлөйт депчи. Кызым алып барган шоколад эмне сизге деп өрүктүрүптүр кайнатамчы. Неге ошол жаш баланын көзүнчө ошого сөгүнөт? Эми бул мындай туура эмес нерсе да, мындай чалгандачы. Чоң эле аксакал байлап калган киши небересин ошентип сөгүнүп, ал сүйүнгөнүн барып атат, апам көрдүм, апамды кучактадым депчи. Ал мактанганы барган жок да.